Урматтуу Азамат Садатбекович, сиздин мынау жакшы ниет менен баштап аткан ишиңиздерге ийгилик каалап, колдойбуз. Бирок бүгүн эми суроо эмес, сунуш катары. Мен жана дагы ар кандай маселелерди көтөрдүм эле. Азыркы күндө эң көйгөйлүү маселе болуп аткан биздин окуучулардын жана бала бакчага баруучулардын онлайн каттоодо туруп, онлайн очередь боюнча. Биз сизге азыр протоколдук тапшырмалар дагы берилди. Ошого жеке өзүңүзгө дагы кайрылып койсом, өтө чоң көйгөй, бир жеке көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Себеби региондордон келген биздин жаштар, ички миграцияда келгендер кандайдыр бир онлайн каттоонун бир жобосун бир карап, билим берүү министрлиги менен иштеп чыксаңыздар. Себеби бул жерге келип ижара акыда туруп, ижара акы төлөп жашагандардын пропискасы жок болот экен. Ошону бир квартальныйдан бир справканын негизинде жериндеги ошол өзүнүн кварталындагы же болбосо өзүнүн микрорайондогу жакынкы мектептерге же болбосо бала бакчаларга каттоого кирсе, бул жердегилер соңго барып туруп түндүк аркылуу кире турган болсо, тиги айылдагы, ошол эле мисалы Баткендеги же Нарындагы же бир Чоңалайдагы мектептер чыгып калып атат. Ошондуктан бир кандай анткенде мисалы биз ошого шарт түзүп бере алабыз. Эң мындай көйгөй ошол жерде болуп атат да. Ошону бир жеке көзөмөлүңүзгө алсаңыз суранды сизден. Чоң рахмат. Эске алдым, рахмат.